Видео тарт. Видео тартатам. Максат экен тасикасы. Ойнап атат. Бакуп машинасы отолдурдун. Жок, жоңго. Келатат. Бере. Апасы да коюш керек бул жанында. Иә. Машинасы отолдурдун чеги. Канча турган. Качпайт го ушул. Живой биринчи жолу көрөтүн. Иә. Бак машинасы отолдурдун. Живой биринчи жолу көрөтүн. Апа низде отошуп дейт. Отолдун сиздик отабай да калчы. Ана отолдурмунчу бак. Жого. Базар жок. Бал челекке конокко келген эки мамалак видеого түшүп калган. Бул Токтогул аймагында экени айтылууда. Аны тартып алгандар биресе суктанып, биресе чочулап комментарий берип жатканын угууга болот. Орусия НАТОну коркута албайт. Марк Рюте. НАТО Киевке күчтүү колдоо көрсөтүүнү улантат жана Альянс Орусиядан коркуп кетпейт, деди НАТОнун баш катчысы Марк Рюте Альянстын Украинага жардам көрсөтүү боюнча Виспадендеги миссиясынын биринчи сапары учурунда. Бул тууралуу Америка үнү жазды. Биздин билдиргибиз келет Орусиянын президенти Владимир Путинге. Биз жардам берүүнү улантабыз жана ал өз максатына жетпеш үчүн, Украина жеңип чыгышы үчүн эмне керек болсо ошону жасайбыз, деди ал дүйшөмбү күнү Рейтер агенттигине жана Немис коомдук радиосуна берген маегинде. Булак Арча медиа. Биздин кыздар сулуу гана эмес, күчтүү дагы. Кыз келиндер күрөшү боюнча Олимпиаданын 2 жолку байге ээси Мерим Жуманазарова эс алгандан кийин машыгууга киришти, деп Тахир Гафуров Инстаграмдагы баракчасына бөлүштү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Байсалов кайда? Парижде, Нью-Йорк, Токиодо жүрөт. Алым кадыр авам деле Париж менен Бостондо жүрсө керек. Той ылдый түшкүлө. Asıl dövüp bakalım. Halka da söylediğiniz kalktı. Döpeseniz. Al sizin içinde geldi. Tüptü balit açtılar attı bence. Ayakta? Tüptü psikolog olsun. Oy ne güzel ıldый түшкүлө, Байсалов. Алым кадыр зор дүнө. Соцблокты реформалаш керек. Реформаны көрө элекпиз биз. Соцзащита өзгөчө, өтө тата, өтө кыйын. Алымкадыр Бейшеналиев Балбак Төлөбаевдин сынына жооп берди. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты соцблокто реформа жасалганы көрүнбөй, министрдин чет өлкөгө тынбай каттап жатканын айтып, Эдил Байсалов экөөнү ылдый түшүүгө чакырган. Министр кызматтык иш сапарларга айына бир жолу гана бийлик өкүлдөрүнүн расмий иш сапарларынын алкагында келишимдерге кол коюу үчүн барарын айтты. Өлкө жетекчилигинин уруксаты менен аябай зарыл болгондо гана барам, көөнөн баш тартам. Мисалы жакында буу Дусуга чакырышты. Ордума орун басарымды жибердим. Пандемия убагындагы маселелер чечилди. Бардык облуста ошол кезде жок болгон жабдуунун баары бар. Ооруканалар иштеп, койкалар жетиштүү. Өлкө боюнча бюджеттин эсебинен 11 жаңы оорукана салынууда. Качан мындай болду эле? Канча мед жабдуу жаңыртканыбызды санап көрсөм, тизме 20 балаrak болот. Депутаттар кааласа кайсыл район болбосун, каалаган ооруканасына атайын тур уюштуруп берем. Байсалов кыргыз эли бизден Россияга жакын болууну талап кылууда. Кыргыз эли бизден өлкө жетекчилиги катары стратегиялык өнөктөшүбүз Россияга жакын болууну талап кылууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргыз-Россия билим берүү форумунда билдирди. Ал форумдун ачылышын жакшы жашаан деп атады. Анткени 1924 14 октябрда СФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүү чечими кабыл алынган.
Бул маанилүү окуя. Анын Кара Кыргыз автономиялуу облустун 100 жылдыгында өтүп жатканы бекеринен эмес. Бүгүн Россиянын алдыңкы жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү келишти. Бизде кайрадан курулуш күч алып, байланыштар бекемделип, университеттерибиз жанданып жатат. Келечекте энергетика, медицина, билим берүү жана башка тармактарыбыз жогорку квалификациялуу адистерге муктаж болот. Аларды даярдоого тийишпиз. Бизге Россия тарабынан чоң колдоо көрсөтүлүүдө, деди Байсалов. Ал акыркы 4 жылда Кыргызстандын экономикасы кескин көтөрүлүп, республика или бир секирик жасоого даярданып жатканын кошумчалады. Эскерте кетсек, бүгүн Бишкекте Кыргыз-Россия билим берүү форуму башталып, ага Россиянын 40тан ашык жогорку окуу жайынан коноктору келген. Баткенде 4 адам кутурмага шектелип, ооруканага жаткырылды. Баткен районунун Карабак айылында 4 кишини жолбун ит иштеп, ооруканага жаткырылды. Маалыматты ветеринардык кызматтын эпизоотия бөлүмүнөн тастыкташты. Ит иштегендердин бири чоң адам, 3-өө балдар экени маалым болду. Учурда жеринде ветеринарлар иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Иттин ээси ким экени жана айбанат эмне себептен бошонуп кеткени такталууда. Ошондой эле иттин өзү кутурма менен ооруп-оорубаганын аныктоо үчүн лабораториялык изилдөөгө жөнөтүлдү деп билдиришти. Эпизоотия бөлүмүнөн. Булак Спутник KG. Ташиев кошуна өлкөлөр менен чек ара маселеси толук чечилерин айтты. Баткен чек ара маселеси чечилген коопсуз аймак болот. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облустун 25 жылдык мааракесине карата өткөн илимий практикалык конференциясында билдирди. Анын айтымында өлкө башчынын саясаты менен Баткен облусу коопсуз аймакка айланууда. Чек ара маселелери чечиле баштады. Жакынкы аралыкта кошуналарыбыз менен чек ара толугу менен чечилет. Мурдагыдай чек ара белгисиз болбой, мыйзамдын чегинде баарын чечип, өз жерибизди көздүн карегиндей сактаганга мүмкүндүк түзүлөт, деди Ташиев. Ошондой эле ал облуста инфраструктураны жакшыртуу мерчемделип жатканын кошумчалады. Тажик акыйкатчысы Орусиядагы мигранттардын укуктары бузулганына тынчсыздануу билдирди. Тажикстандын акыйкатчысы Умет Бабозода Орусиядагы тажик мигранттарынын укуктары жана эркиндиктери бузулганына камтамасын билдирди. Орусиянын омбудсмени Татьяна Москалькова жолдогон катта ал орусиялык тартип коргоочулар Тажикстандан барган эмгек мигранттарына каршы мыйзамсыз чара колдонгонун, уруп сабап, акарат келтирип, орой мамиле кылышканын белгиледи. Азоди радиосу жазгандай, Бабозода тажик жарандарын Орусиянын чек арасында тиешелүү шарт түзүлбөгөн абактарда узак убакыт бою тамак ашсыз кармаган учурлар бар деп билдирди. Алардын арасында Тажикстандын расмий өкүлдөрү, студенттер, улгайган адамдар, аялдар менен балдар бар экени айтылды. Бобозода Москалькованы тажик жарандарынын укуктарын сактоого көмөктөшүү, мыйзамсыз мамиле кылынганы учурларды көзөмөлдөө жана керектүү чара көрүүгө чакырды. Маалыматка караганда акыркы апталарда тажикстандык бир нече расмий адам Орусиядагы эмгек мигранттарга жасалган мамилеге нааразычылыгын билдирди. 4-октябрда эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында бул маселени Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзада козгоду. Жыл сайын Тажикстандын 100 миңдеген жараны Орусияга иш издеп барат. Акыркы мезгилде өзгөчө 22 мартта Крокус-Ситиде болгон теракттан кийин тажик жарандарын негизсиз текшерүү, кармоо учурлары көбөйдү. Кол салуу үчүн айыпталгандардын көбү расмий версия боюнча теги тажикстандыктар теракт кеминде 145 кишинин өмүрүн кыйган. Бир жылга жетпеген убакта Орусиядан бери дегенде 20 миң тажик жараны депортацияланды. Быйылкы январдан бери Орус ички иштер министрлиги 65 миңден ашуун чет өлкөлүк жаранды чыгарды. 120 миң мигрантты киргизбей койгон. Жумушчу күч тартыш болуп жаткан Орусияга барган мигранттардын саны акыркы 10 жылдагы эң төмөн чекке түштү. Булак Азаттык. We'll be right back.